Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков октябрь айында Азербайжанда Туркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен жолугат. Бул тууралуу мамлекет башчысы Бишкекте өтүп жаткан Кыргыз-Түрк бизнес форумунда билдирди. Анын айтуусунда эки өлкө ортосунда көп жылдар мурда калыптанган саясий өнүктөштүк жыл өткөн сайын бекемделип, жогорку деңгээлге жеткен. Мамлекет башчысы кошумчалагандай, ушул жылдын октябрь айында Азербайжанда Эрдоган менен жолугат. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланат. Казак президенти Кыргызстанга ноябрь айында келет. Бул тууралуу кечээ Нур-Султан шаарында парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабеков менен Казакстандын парламентинин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен жолугушкан учурда белгилүү болду. Бул туурасында парламенттин басма сөз кызматы маалымдады. Жолугушууда Нурлан Нигматуллин ушул жылдын ноябрь айында президент Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен барышы күтүлүп жаткандыгын айтып, анын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө маселелери талкууланарын айтты. Ушул күндөрү Казакстандын Нур-Султан шаарында Евразия өлкөлөрүнүн парламент төрагаларынын 4-чү отуруму өтүүдө. 1-2 жылда мектеп фонддорун жоебуз. Өкмөт дагы ушул багытта иш алып барууда. Мындай пикирин Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Марал ФМ радиосуна маек берип жатып билдирген. Анын айтымында, эгерде чогултулган каражаттар туура багытта иштетилбесе, коомдук фондко каражат чогултууну токтотуу зарыл. Ал мектеп жетекчилиги квартал сайын ата-энелерге коомдук фондко чогулган каражаттын сарпталуусу тууралуу отчет берип турушу керектигин дагы белгиледи. Ысык көл райондук сот аткаруучулар кызматынын өкүлү соттолгондор айып пул катары төлөгөн каражатты мыйзамсыз алып жүргөн деп кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Ал 2018 жылдын октябрь айынан 2019 жылдын январына чейин Жазыктар кодексинин 246 беренеси менен соттолгон 3 адамдан айып пул катары 600 000 сом алгандыгы айтылат. Андан соң каражат тиешелүү жактарга жөнөтүлгөндүгү тууралуу банктык квитанцияларды жасап, жаза аткаруу боюнча документтерге тиркеген. Бирок текшерүү маалында аталган каражат мамлекеттик бюджетке түшпөгөндүгү белгилүү болгон. Ош Бишкек унаа жолунда бөөдө кырсыктан 60 жаштагы аял каза тапты. Бул маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тастыктады. Кырсык Бишкек Ош унаа жолунда кечээ саат түнкү 12:30 чамасында катталган. Анда Ош облусунун 60 жаштагы тургуну жолдун четине даараткана издеп барып, жардам кулап кеткен. Аял жолдошу туугандары менен Бишкек тараптан Ош шаарына келе жаткан. Маркум дааратканага баруу үчүн унааны токтотуп, жол четиндеги тосмодон өткөн. Аял 115 метрдей жардам кулап, алган жаракатынан улам жан берген. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине кокустук катары катталды. Ош шаарында эл аралык Арт Ордо театр фестивалы өтүүдө. Кечээ Кыргызстандын эл артисти Жамал Сейдакматованын 80 жылдык мааракесине карата 7-чи Арт Ордо эл аралык театр фестивалы старт алды. Фестивалга Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Туркия, Россия жана Кыргызстандын маданият тармагындагы өкүлдөрү катышууда. Фестивалдын алкагында бир катар спектакльдер акысыз көрсөтүлөт.